Түп районунун Каркыра айыл аймагына караштуу Санташ айылында фельдшердик акушердик пункт курулуп, анын ачылыш аземи болуп кызыл тасма кесилди. Мага да үрдү кесен чык. Бул өрөөндүн катаал аба ырайына туруктуулук берип, жашоо турмуш өткөрүүдө оңой эместиги жалпыга белгилүү. Бороон чапкындуу күндөрдү баштан өткөрүүдө бара-бара кесипке айланган деген уламыштар айтылып калган экен. Мындай шартта жашаган жергиликтүү тургундарга Союз урагандан бери көңүл бурулбай келгенин, ал эми учурда бардык шарттар түзүлүп, замандын өнүгүүсүнө жараша бул өрөөн алдыга жылгандыгын кабарлашты. ФАПтын курулуш ишине 5 миллион 900 миң сом жумшалган экен. Ал Арис программасы менен ишке ашып, Тунук курулуш компаниясы куруп берген. Буга кошумча Арис программасы 400 миң сомго ички эмеректерин сатып беришкен. Жалпы азыр бүгүнкү күндө бул жерде 38 жүзүм жашайт. Буюрса бул жерде дагы көп жарандарыбыз ушул жерден үй куруу үчүн жер тилкесин бөлүп бергенбиз. Азыр алар дагы буюрса ушул жаздан баштап ушул айылда көчүп келишип, ушул жерден келип ушул жашоо тиричилерин өткөзүү максатында ушул жерлерди бөлүп алышкан. Бир убакта ушул жерден кишилердин баары көчүп кеткен. Себеби ушул Союз тарап кетип, бул жерде эч суу да жок болчу, шарты жок, айла жоктон элибиз көчүп кеткен. Бирок бүгүн абдан жакшы күндөр берип алат. Ал эми мындай катаал шартта жашагандарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүлүп, кош бойлууларга кам көрүлүп, жаш балдарга өз учурунда эмдөөлөр жасалып турарына Түп райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директору кепилдик сөзүн билдирди. Катаал шарттуу бизде 2 фабыбыз бар, эмканабыз. Санташ айылы мына биякта бүгүн салынып аткан жана Каркыра айылында 2 фабыбыз бар. Бул эми фаб жөнүндө айта кетсек, бул катаал шарты бар. Прописаны 205 киши айыл тургундары азыр данный момент жашап атышат. Анан бул фаб мурда барачный типте болчу, суусу жок болчу. Ушундай бир катаал шартта иштеп келген медиктерибиз азыркы менен былтыркы менен быйылкы салыштырганда мына заманбап бизге фабыбыз салынып атат. Буюрса Арис долбоору менен ичинде суусу бар, бөлмөлөрү көп, инфекционный контролго жетиштүү, эң жакшы фаб салынып берди. Бул фельдшердик акушердик пунктка 30 жылдан ашуун ушул айылга медициналык кызмат өтөгөн Сонункан апанын ысымы ыйгарылды. Ал Санташ айылынын ошол кездеги 3-чү ферма аталышындагы аймактын элдеринин ден соолуктарына кам көрүп, күн-түн деп үй көрбөй, үй бүлөсү да каралбай калганын, келин болуп келип, кемпир болгуча өмүрү ушул аймакта медайым болгонун жумрай журт эскеришти. Төлөбекова Сонункан деген фабка ат берилип атат. Азыркыда эч кандай шарт жок, скорый деген жок. Ат менен кыдырып кетчү, чана менен кыдырып кетчү, айылдын баарын кыдырып, ушундай кыйын заманда элге кызмат кылганда ушунчалык ак ниет менен иштептир. Мен азыр өзүм жашым ушуга келгенде ошо мезгилде элестетип атам да, кыйын иштептир, үйгө такып турчу эмес. Жумуштун баарын мен аткарып калчумун. Бүт эртең менен туруп эле кетчү да. Өнүккөн заманда учурда Каркыра айыл аймагы Кыргызстан боюнча алдыга камчылап, инвесторлор тартылып, төгөрөктүн төрт бурчунан меймандар туризм багыты менен агылып каларына саналуу гана убакыттар калганын өкмөт башчылары баса белгилеп айтышууда. Демек өнүгүү жолунун алдыңкы тепкичинде бул өрөөн турары анык. Нуржан Дөөткулова, Айбек Турдакунов, Түп районунан.